Билим берүү министрлигинин орун басары айтсаңыздар, ошондо азыркы учурда региондордо биздеги мугалимдердин баары жок дегенде магистр билими бар деп ошондойбу жазылып турат да бияктачы. Бардыгында магистр билими барбы? Эльвира Жыргалбековна, магистр деген деңгейли барлар бул жогорку окуу жайларында иштеши керек да. Университеттерде да? Ал эми мектептерде магистр сөзсүз эле түрдө магистр болуу талап кылынбайт. Ошондо бүт биздин жанакы институттарда, частный институттарда бүт магистрден кем эместер мугалим болуп иштешет, туурабы? Иштеши керек да, ооба, талап ошондой. Текшерилгенде по факту ошондойбу 100%? Эльвира Жыргалбековна, мен сурап көрөйүн эми. Сиз билбейсиздерби? Мен эми жогорку окуу жайларын түздөн түз курирование менен алектенбейм, бирок мен кесиптешимен сурап айтайын канча мугалим магистр бар экен деңгээли. Мага тактап берсеңиз, интересно, абдан көп частный немелер бар да, институттар бар да. Мага деген мына мединституттан, медакадемиядан кайрылып атышат да ата-энелер. Ординаторлордун ата-энелери бир семестрден 35 000 сом төлөбөй калдык эле, карантин убагында эми каражат жок болуп бизге бир льгота же жылдыруу болот десек, балдарыбызды, ординаторлорду эми мындай коркутуп үркүтүп алаттыр. Жай бою окуйсуңар, анан экзамендерге доступ сентябрда болот деп, же төлөгүлө деп, ошентип кыйнап атышыптыр да. Сиз менен мен сүйлөшкөнүмдө бул жалгыз гана КГМА эмес, агротехнический колледж КНАУ деген бар деп айткам. Арыздар келген. Анан частный тиги мединституттан деле ошондой келип атат дегем да. Бунун негизги себеби эмнеде болуп атат? Эмнеге мындай ситуациялар болуп атат азыр? Абдан көп арыздар келип атат да. Мугалимдерге тиги акыларын төлөөгө каражат жок болуп атабы? Эльвира Жыргалбековна, биз ошондой эле жана жеке менчик бала бакчага, жеке менчик мектепке окшоп эле бүт университеттерге дагы айттык да. Мындай икемдүү мамиле кылыңыздар, азыркы кырдаалды эске алыңыздар. Ар бир студент менен, ар бир бүтүрүүчү менен өз алдынча ата-энелер менен иштеп, комиссия иштесин. Мисалы, ар бир кырдаалды карагыла үй бүлөнүн. Мисалы, ким дароо төлөй алса, эч кандай проблема жок. Ал эми кандайдыр бир проблемалар болсо, ошого абдан индивидуалдуу жекече мамиле кылгыла деп биз так көрсөтмө бердик. Бирок төлөй албагандардан арыздар келип түшүп атат да, ошон үчүн мен сизге кайрылып атам да. Сиз жеке сизге деле кайрылгам. Айтсаңыздар, мугалимдердин акыларына ошол каражаттан сарпталышы мүмкүнбү? Ооба, сөзсүз түрдө. Анда кеп ошондо деп эмнеге ачык айтпайсыңар? Аны да айттык, ата-энелерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Толук мындай бошотуу да мүмкүнчүлүгү болбойт. Бирок ошол учурда икемдүү бир мындай кандайдыр бир жеңилдиктерди берүү мындай болот деп түшүндүрүп иштеп жатабыз. Экзамендерге доступ берип туруп отсрочкабы же мындай кандай ийгемдүү дегени кандай? Экзаменди азыр белгиле, төлөбөсөңөр анда деген экзаменге доступ болбойт дегенде. Бул кандайча анда гибкий график деп эмнесин айтып атасыңар? Эльвира Жыргалбековна, Просто сейчас вас угатышат да. Сиз замминистрсиз да. Ошо сиздин жообуңузга булар тиренишип мындай жооп беришет да. Эльвира Жыргалбековна, экзаменге бара албайсыңар деген бул мыйзамдуу эмес. Ар бир бүтүрүүчү укугу бар. Бүт убагында график боюнча экзаменге барыш керек. Ал эми төлөмдөр боюнча биз так көрсөтмө бергенбиз. Индивидуалдуу түрдө, жекече ар бир үй бүлөнүн кырдаалын, ар бир студенттин мүмкүнчүлүгүн карап, баягы мындай шарттарды түзгүлө. Азыр дароо төлөй албаса, баягы мөөнөтүн узартып бергиле. Кандайдыр бир жанагы скидки где можно, ошону да карагыла деп ар бир комиссияга, университеттин алдында ар бир комиссия түзүлдү, ошого так тапшырма бергенбиз.